Буга чейин эми 10 жылдан бери тим эле бири менен чабышып, бул ууру анан бул мынтип системада отурат, ичип атат, жеп атат деп келип, бир сом төктүрө алды беле бирөөнү. Как будто Камчыбек Кыдыршаевич алып жеп алгандай көрүп атпайбы? Ал төккөн адамдар барып туруп кассага төгөт. Кассадан бюджетке кетип атат. Мына министр финансып отурат, каржы министри. Бүт баары ким кызыкса баргыла, биз азыр мурункудай жаап жашырып отурбайбыз. Мейли жаран келсе да мына деп туруп Камчыбек Кыдыршаевич алып барып алдыңарга чыдап коет. Мына көр артынан кубалап бар, канчасы каяка барып түштү экен. Түп-түз барып бардыгы бюджетке түшүп атат. Анан ошол президентибиздин коррупцияга күрөшүү саясий эркини биз ошо ишке ашырдык деп ойлойм. Биздин 5 жылдык ошол коррупциялык элементтерге каршы күрөшүүнүн натыйжасында мамлекетке 300 миллиард сомдон ашык мал мүлктү, акча, финансылык каражаттарды мамлекетке кайтарып бериппиз. 1000ден ашык ар түрдүү ишкана, мекеме, объектилерди кайтарып бериптирбиз. 30 000 гектардан ашык жерди кайра мамлекеттин менчигине кайтарып бериппиз. Президент тарабынан Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке жөн гана күч органдарын жетектөө кызмат эмес, мамлекеттеги чоң өзгөрүүлөрдү жасоо милдети да жүктөлдү. Бул милдеттерди ишке ашырууда генерал Карапайым элге жакын болду, жакты колдоого алынды, бирок ошол эле кезде чачынан көп душман чогулту да. Душмандары уюшкан кылмыш топторунун калдыктары, коррупционерлер, мамлекетти талап тоноп жегендер бүгүнкү күндө Кыргызстандан качып кетип, алыста тиш кайрап отургандар көп эле болсо керек. Ага карабастан коррупцияны тазалап, жеке колдорго өтүп кеткен мүлктөрдү мамлекетке кайтарып, аны менен эле тим болбостон учурдагы команданы дагы таза иштөөсүн системага салып жатат. Айрыкча мамлекеттик органдардын жетекчилери мыйзамды сактап, туура иштөөгө аракет кыла башташты. Мына генералыбыз Кыргызстанды бүт аймактарын кыдырып келип атат. Ошол жерде күтүүсүз текшерүүдөн кийин бир топ мыйзам бозуулар чыгып атат. Бул ошол башка аймактагы жетекчилерге дагы сигнал, чоң жоопкерчилик, дагы ошол жөнөкөй эл тарабынан дагы генерал биздин аймакка келип кетсе экен дегендей мындай кайрылуулар көп түшүп атат.